Сенаттын төрагасы Маулен Ашымбаев жеңиш күнүнө карата казактын баатыр кызы Алия Молдагулованын эстелигине гүл чамбар коюп, согуш жылдарында курман болгон жоокердин рухуна таазим кылды. Иш чарага депутаттар, эмгек жана күч структурасынын ардагерлери жана аскер кызматкерлери катышты. Мындан тышкары жогорку палатанын спикери, согуштун ардагери Рызагүл Байкешевди жеңиш күнү менен куттуктады. 100 жаштагы ардагер согуш жылдары Польша, Румыния жана Венгрияны бошотууга катышкан. Ошондой эле мажилистин төрагасы Ерлан Кошанов казактын дагы бир баатыр кызы Маншук Маметованын эстелигине гүл чамбар койду. Өлкө парламентинин депутаттары эрдик менен курман болгон жоокерлерди 1 мүнөт үнсүз туруп эскерип таазим кылышты. Советтер Союзунун баатырынын эстелиги Борбор калаада 2018-жылы ачылган. Эске сала кетсек, согуш жылдарында 1 миллион 200 миң казак майданга аттанган. Алардын жарымы өлкөгө кайтып келген эмес. 700 миңден ашуун казакстандык оорукта эмгектенген. Алардын бардыгы улуу жеңишке эбегейсиз салым кошкон.